Мынакей, русалка табылды. Ана дал ушундай абалда катуу ылдамдыкта сүзүп бара жаткан русалканы кандайча колго түшүрүштү? Камерага тартып аткан жерине байкап калган русалка ошол замат дароо сууга чуңкуп кире качканда аны кантип кармап келишти? Ушул күнгө чейин баарыбызды таң калтырып келген ана дал ушундай русалкалар кандайча пайда болду? Азыр сиз баарын өз көзүңүз менен көрөсүз. Шамдак ТВ. Мынакей, бул видеону жакшылап байкап тургула. Мынакей русалка. Азыр жакындатып көргөзүлөт. Бул жандык азырынча камерага тартып атканын байкаган жок. Мынакей, таштын үстүндө тургандай. Азыр бери карайт. Мына, көрүп калгандай болду. Көрөр менен сууга чуңкуй качты. Мына, байкап калды. Камерага тартып атканын байкап калар замат сууга чуңкуй качты. Мына карагыла. Ана дал ушул русалканы колго түшүрүп кармап келишти. Азыр силер дал ушул видеону чыныгы денесин көрөсүңөр. Азыр силерге ушул видеону көргөздөрдөн мурун бул русалкалар кандайча бул дүйнөгө келип калган? Дегилер русалкалар кантип пайда болгон? Азыр силерге бул русалкалар кандайча пайда болуп калганын айтканга аракет кылабыз. Энтузиасттардын айтымына таянып турган болсок, бул русалкалар майып абалда төрөлүшкөн жана кургакта жашай албагандыктан аларды сууга кой берүүгө аргасыз болушкан. Энтузиасттардын версиясы боюнча алар кадимки эле адамдардан төрөлгөн. Жакшынакай эле төрөлүп, бирок майып абалда төрөлгөндүктөн жана кургактыкта жашай албагандыктан аларды сууга кой берүүгө аргасыз болушкан. Качан аларды сууга кой берген кезде алар бактылуу абалда сууда жыргап сүзүшкөн. Ошондуктан аларды сууга биротоло кой берип коюшкан. Жана бул төрөлгөн наристелердин ата-энелери аргасыздан тагдырга баш ийишкен. Азыр силерге мына дал ушул русалканы толугу менен көргөзүүдөн мурун мына бул видеого жакшылап назар салып байкап көрөлү. Мына бул камерага түшүп калган русалканын ушунчалык катуу ылдамдыкта сүзүп баратканы окумуштуулардын өрөйүн очурду. Мына карагыла. Суудагы жаныбарлардын баарысы мына бул жандыктай катуу ылдамдыкта сүзө алышпайт. Ал эми бул кадрда байкай турган болсок, кадимки русалка көлдүн жээгинде сүзүп турганын байкоого болот. Алар кандайдыр бир ызы-чууларды байкаар замат суунун түбүнө чуңкуп кирип кеткендиктен алыскы километрден гана тартып алууга мүмкүн болду. Эгерде бул жерден байкай турган болсок, ал суунун түбүнө чуңкуп кирип кетти. Ал эми бул жерден байкай турган болсок, ал кайрадан башын чыгарып, камера тарапта карап тургандай. Мынакей, кайрадан чуңкуп кирип кеткендей. Энтузиасттардын айтымында бул койруктуу жандыктар адамдардын көздөрүнөн алага качып, өздөрүн далда алып жүрүшөт. Бул койруктуу жандыктардын баарысы башка планетадан келген деген дагы версияларды чыгарышты. Энтузиасттардын айтымында бүткүл галактика боюнча 18.000 алам бар. Алардын арасынан ар бир планета өзгөчө бир жандыктарга ээ. Ушунчалык көп сандагы миллиарддаган планеталардын арасынан бир гана жер шарында гана жашоочулар бар эмес. Алардын айтымында башка планеталарда дагы кандайдыр бир жандыктар мекендешет. Алардын айтымында ушунчалык миллиарддаган планеталардын арасынан ушул планеталардын баарысы бош болуп калуусу эч кандай мүмкүн эмес. Биздин жер шарыбыздан башка планеталарда дагы
кандайдыр бир жандыктар мекендешет. Ал жактын табияты дагы жер шарына таптакыр окшобойт. Ал жактагы климатты биздин жер шарыбызга окшош экен деп элестетүү мүмкүн эмес. Себеби ал жактын климаты таптакыр башкача. Акыл жеткис. Ал жактын хаба катмарлары, ал жактын табияты жер шарына таптакыр окшобойт. Ошондуктан ал жакта адамдарга окшобогон башкача бир жандыктар мекендешет. Мынакей, көптөн күткөн русалканы кантип кармап келгени тууралуу видеону көрүүгө убакыт келип жетти. Мына бул видеого жакшылап маани берип, назар салып көрүңүз. Адамдар суунун жээгине баратышат. Мынакей, эгерде суунун жээгин жакшылап маани берип байкай турган болсок, ал жерде кыймылдап аткан жандыкты көрүүгө болот. Аңгыч эле русалканы колго түшүрүштү. Эгерде бул видеого жакшылап маани бере турган болсок, бул жерден русалканын ушунчалык чоң экендигин байкоого болот. Себеби дегенде ушунчалык көптөгөн адамдар көтөрө албай келатканын байкоого болот. Токтогула, эң эле кызыгы мына ушул жерде тургандай. Себеби дегенде бул русалка колго түшөр замат, ошол заматтароо баягы жашыруун болгон зона 51 аймагына алып кетишкени жатышат. Ал эми бул зона 51 аймагы кандай аймак экенин жакшы билсеңиз керек. Американын эң мыкты аталган куралдуу күчтөрү мына ушул аймакты тегеректеп, көз эрмебестен кылдаттык менен байкоо салышып, тынымсыз кайтарып турушат. Бул аймактын тегерегине эч ким жакын жолобос үчүн өтө кылдаттык менен кайтарылып, күнү түнү күзөтүлөт. Бул сырдуу аймакта бөтөн жандыктар алынып келинип, өтө жашыруун иш-аракеттер жүргүзүлөт. Бул жерде адамдардын көзүнөн далдаа сакташат. Себеби бул жерде эмне бар экенин билүүгө өтө катуу тыюу салынган. Жада калса, адамдарды бир кадам жакын жолотпой, күнү түнү көзүн эрмебестен коргоого алып, куурчап кайтарып турушат. Себеби бул коргоого алынган имараттардын ичинде адамдардын оюна да келбеген жашыруун иш-аракеттер жүргүзүлөт. Азыр сизге мына дал ушул кармалып келген русалканын өзүн көргөзүп беребиз. Ошондуктан видеону токтогон жерден уланталы. Мынакей, жакшылап байкап көргүлө. Эгерде бул жерден байкай турган болсок, русалканын ушунчалык чоң жана салмактуу экенин байкоого болот. Бул жерде көптөгөн адамдар араңдан сорго көтөрүп келишип жаткырып атканын байкоого болот. Араңдан сорго келип көтөрүп келип жаткырышкан соң, мынакей алып кетип баратышат. Албетте баягы жашыруун болгон зона 51 аймагына. Мынакей, эң кызыгын жакындатылган кадрда байкап көрүңүз. Видеону жакындатып көргөзүп берели. Ал эми бул русалканы көтөрүп келген адамдар жөнөкөй адамдар эмес. Булар баягы жашыруун болгон аймакта, зона 51 аймагында иштеп келген кызматкерлер. Бул кармап кеткен жандыкты зона 51 аймагына алып барган соң, ал жактан бул жандыктын денесине жашыруун эксперименттерди жүргүзүшөт. Азыр силерге мына дал ушул кармалган жандыктын жашыруун болгон видеосун көргөзүп берели. Өз көзүңүз менен байкап көрүңүз.
видеону даярдаган Шындыктуу каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.